Mana biz bugün mana şair apalar bilen kelip alıp mananda Jaylata koomunun nemesi muzeyinde, Jaylata koomunun muzeyinde o kelip alıp mana bek büyü menen birge manda mayak teşiyip oturduk. O nemege arnap Kur'an okuttu bek büyü bugün mana oşolduk katışıp birge neme kılıp ben biz olsa Çaldıvar'dan geldik, Panfilov rayonundan. Benim atım İmamidin Daliyev. Ben oşo Alıkoldun kızları şair apalarının muzikantı olan 3 yıldan beri uşular menen birge uşular menen dağın mana bu Jaylata koomuna bunun nemesi töragası Ruslan'a rahmat uşularda uyuşturup mana kelip alıp biz uşundan üçöbüz birge koluktuğum birge uşunda katışıp жүрөбүz жакшы иш чараларга катышабыз ушинтип ырда эле жүрөбүз баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат имамидин дагы сиз кайсы жактан келгениңизди айтып койсоңуз тактап. Биз Тажикстандан көчүп келгенибизге бир топ эле жылдар болду. 11-жылы келгенбиз Кыргызстанга. Көчүп келип мына азыр Чалдыбарда жашап атабыз. Bir toп эле жылдар болду мына азыр булакта жакшы өзүбүз үй сатып алып тигиндей тойлорго балдарым музыка кылып балдарым өзүм музыкант болгондуктан балдарым да тойлордо тамадачылык кылып жүрөт. Мен да өзүм мына шайыр апалар менен бирге аккордеон тартып буларга музыка ойноп мына азыр жаңы эле дагы комузду үйрөнүп комуздун күйлөрүнү жаңыдан үйрөнүп эми мен Тажикстанда баягындай тажиктин немелерини, инструменттерини ойноп келген. Рубапты, тар деген инструментини, андай добулбас, табалак деп коет. Ону ойноп, анан ямахаларды ойноймун. Жакшы балдарыма үйрөткөнмүн. Азыр эми неберелерим чоңоюп калды, буларга да үйрөткөн жатам да азыр. Баралардын да шыктары бар, жакшы. Ошол чоң рахмат сиздерге мына келип мында сыйладыңыздар. Ошол. Рахмат сиз дагы ден соолукта болуңуз. Алыкул кыздары шайыр апалар тобуна дагы дайыма өзүнүн колунан келген жардамын көрсөтүп жатат. Башка шайыр апалар да музыканттарга багы музыкант табышпай кыйналышат, а бул имамидин дайыма өзүнүн саалыгын кошуп жатат. Кундуз дагы ырдайт. Ден соолукта болуңуздар. Мынакей бүгүн дагы тарыхты кызыгып, Жайыл Баатыр жөнүндө, ата тектер жөнүндө кичине дагы кызыгып сурагандан айтып бердим. Кайсы убакта келсеңиз биздин эшигибиз ачык. Мынакей бул жакта дагы биздин китепканабыз бар. Мынакей жазуучулар, өзүм дагы китеп чогултуп, ушул Жайыл ата коомуна дагы китеп чогултуп атам. Келип окуп, тарых менен түшүндүрүп, азыркы учурда мынакей оор кырдаал болуп атат. Ушул апаттардан ден соолукта болуп, баарыбыз тең аман эсен бололу, ынтымак болсун, дүйнөдө тынччылык болсун. Сиздерге да рахмат. Бүгүн чакырууга келип, катышып, өзүңүздөр таандим этип кетип жатасыздар. Бар болуңуздар. Анан Жайыл ата коомуна эле кирбестен дагы угуп, бирге партиясына да мүчө болобуз деп бүгүн документиңизди тапшырып отурасыздар. Рахмат, бирге бололук, ынтымактуу бололук. Сиз мурда канча жыл ушу Тажикстанда жашасаңыз дагы мына биздин Кыргыздын жергисине келип, өзүңүздүн багы мурда алган медалдарыңыз бар экен, маданияттын мыкты кызматкери деген дагы наамдар бар экен. Алардын баарын ошону антип угуп отуруп, сиз
сиздин эмгегиңиз Тажикстанга калбастан эмки Кыргызстанга дагы маданиятына дагы салым кошуп атасыз. Анткени кыргызча ырларды ырдап чыгып атасыз, Алыкулуу Осмоновдун да ырларын ырдап чыгып атасыздар. Анан биздин жанагы Жайыл Баатырдын дагы биз кичине жоокер кийинип дайыма мындай жоокердик жана пьесаларыбызды ролдор аткарганда катышып атасыздар. Рахмат сиздерге. Ден соолукта болуңуздар, ынтымактуу болуңуздар, бар болуңуздар.